Кыргызстанда Скорпиондун жоокери Шергин кокусунан атып алган. 14 августта Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүндө адам өлүмү менен аяктаган окуя катталды. Бул тууралуу 15 августта министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Окуя согуштук даярдык боюнча сабак өтүп жаткан учурда болгон. Аскер кызматкери куралды этиятсыз колдонуп, келишим боюнча кызмат өтүп жаткан старшинаны атып алган. Жабырлануучуга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жөнөтүлгөн, бирок жолдо абалы начарлап каза болгон. Учурда аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Интернетте квадроцикл айдап тоо аймактарындагы өсүмдүктөрдү тебелеп өткөн жарандардын видеосу тарагандан кийин Ички иштер министрлиги тарабынан окуяга катышкандар аныкталып, милицияга жеткирилди. Алардын бири Владимир Смирнов окуя мындан 1 жыл мурун болгонун, жол жок болгондуктан ошондой кадамга барганын айтып, келтирилген зыян үчүн кечирим сурады. Ички иштер министрлиги жаратылыш ландшафтарын бузуу, сейрек өсүмдүктөргө зыян келтирүү мыйзам боюнча жоопкерчилик алып келерин эскертет. Бул факт боюнча материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп, укуктук баа берилет. Нарын районундагы 2 нарын айылына жетүү үчүн айланма маршруттук жол даярдалууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Жолду даярдоо иштерин Кыргыз автожол түндүктүн номер 8 жол тейлөө ишканасы жүргүзүүдө. Эми 2 нарын жана Оруктам айылдарынын эли үчүн каттам Карагужор, Сарыбулак, Арчалы, Оруктам жол аркылуу жүргүзүлөт. Министрлик аталган айылдарга жеткирүүчү жыгач көпүрө кулаганга чейин ал көпүрө тууралуу авариялык абалда деген техникалык корутунду алынганын белгиледи. Мындан улам номер 8 жол тейлөө ишканасы долбоорлорду изилдөө институту менен биргеликте жаңы көпүрөнүн долбоорун иштеп чыккан. Бирок аймакта келечекте ГЭСтин курулушу пландалгандыктан ал жерге убактылуу гана металл конструкциядагы көчмө көпүрө коюу каралган. Ал эми андай узундуктагы көпүрөнү даярдоо биздин өлкөдө жок болгондуктан аны даярдоо жана орнотуу белгилүү убакытты талап кылат. Учурда долбоордук сметалык документтер даярдалып, макулдашууга кол коюлуп, курулуш иштери башталганы турат. Эскерте кетсек, акыркы 2 жыл ичинде бул көпүрө аркылуу 10 тоннадан ашык жүк ташыган унааларга өтүүгө тыюу салынган деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров Ататүрк сейил багындагы үйлөр боюнча комментарий берди. Президент Кабар мамлекеттик агенттигиндеги маегинде Ататүрк паркына да 2005 жылы үй куруп алышкан. Биз алардын баарын жазында ынтымак ордого чогултуп, паркты карапайым калк үчүн эң жогорку деңгээлде оңдоп бергиле, же үйлөрүңөр снос болот деген маселени койгондо, алар паркты оңдоп бергиле деген талапты тандашкан. Паркты эң жогорку деңгээлдеги бак кылып жасаш үчүн 500 миллион сомдун тегерегинде акча жумшалат экен. Алар бүгүнкү күндө 100 миллион сомдун тегерегинде акча чогултуп бүтүп калышты. Кудай буйруса, ал жерде эң жогорку деңгээлдеги парк болуп жасалат. Ал паркты ошол тегеректе жашаган карапайым элибиз эле бала чакасы менен колдонушат деп билдирген ал. Бүгүн 15 августта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы рейдтик кыдыруусунун алкагында Гагарин атындагы мектепте жүргүзүлүп жаткан капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мектептеги оңдоо иштери пландалган графикке ылайык жүрүп жатканы маалым болду. Кала башчысы курулуш иштери сапаттуу жана өз убагында бүткөрүлүшү керек экенин эскертти. Белгилей кетсек, аталган билим берүү мекемеси жаңы окуу жылына чейин оңдоодон өтөт. Ал көчөдө топтодобуз, только бир аптада мектеп, садик, даярдыкка текшериш керек. Түшүнүңөрбү? Көчөдө калмасы бар. Ыйлайсың. Көмүлө ушул мызды мектепке макул эми ремонт акчасы жок. Хотя бы перед разом допустим болот. Всё разбито, раскидано. Египеттин түштүк Синай провинциясында жол кырсыгында Орусия, Украина жана Кыргызстандын 39 жараны жабыркаганы кабарланды. Бул тууралуу провинция администрациясынын билдирүүсүнө таянуу менен РИА Новости жазды. Буга чейин Египеттеги медициналык булак РИА Новостиге билдиргендей, жалпы 43 адам, анын ичинде 39 турист автобус кырсыгына жабыркаган. 44 адамдын катышуусунда туристтик автобус трассада жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын натыйжасында бир орусиялык турист каза болду. 42 адам жабыркады, алардын 39-у Орусия, Украина жана Кыргызстандын жарандары деп маалымдады Түштүк Синай администрациясы. Ошондой эле жабыркагандардын ичинде 3 египеттик бар экени кошумчаланды. Ал эми окуя боюнча Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги маалымат бере элек.